Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайын, эже карындаштар. Азыр TikTok'та аябай эле көпүлдөп аткан Тилек Маткуреновду көрүп туруп, анан оюмду айтып коеюн деп турам, туугандар. Покушение болуптур, чөт эле өлүп кала жаздаптыр да. Бул туугандар, бул чистейший деп коет орусча, мындай туп-тунук, мөл булактан туп-тунук бул постанова, бул театр. Бул покушенияны буга ким жазып берсе, ошо сценарист мындай 2 деген баа коюш керек. Аябай күлкүлүү, мындай өтө начар сценарий жазып бериптир да. Бул ушинтип дагы 1-2 жолу жасай турган болсо, ушундай манипуляцияны Американын бийлиги менен бул жакында көчкө тебилип келет, өзү мурду агып ушул жерге депортация болуп келет. Бул эмне үчүн бул нерсени жасады десеңер, мен ал боюнча оюмду айтып берейин. Бул Имамидин Ташев деп KG групптун жетекчиси менен видео кылып, антебиз, мынтебиз, Кыргызстанды гүлдөтөбүз, тигилерди жок кылабыз деп көпүлдөгөн үчүн Ташиев издөө жарыялайт, экөөнү эл аралык издөө жарыялайт. Анан булар акырын мартта митинг кылабыз деп башын чыгарып коюп, анан бул акча митингге кетпейт, өзү трайбалист, акчага тойбой ач көз бала экен. Акча эме алганда бул Арабияда жаткан районго чалып, байланыш алып өзүң келип кеттиптир. Сөзсөз телефонду сөз албайт. Атамбаев дагы Испанияда жатып алып, өзүң келип кет, сөзсөз дептир. Эми ошо Америкадагы эле балдардын эми укканын айтып атам. Анан бул азыр Америкадан чыкса, Америкадагы эми тийишпейт. Биздин келишимде ал жакта жок экен, биздин мамлекет менен издөөдөгүлөрдү өткөрүп берүү. Анан кокус Арабиядан кармалып калса, же болбосо Европадан кармалып калса эме болот деген нерсени алдын алып, бул анан ушундай покушенияны театрды уюштуруп атат, туугандар. Бул жерде ушундай мен өзүн көрсөтүп, мен номер айдын оппозиционермин, мага кол тийбестик керек, Американын бир защитасы керек деп, өзүнө бир статус алыш үчүн бул нерсенин баарын уюштуруп атат. Анан бул оюп Америкадан чыгып келип, Атамбаевка келип, Атамбаевди билесиңер, алар Америкага бара албайт. Ал президент болуп турганда военный базаны чыгарып берип, Американын Путин менен бактылуу жашай койгон, аз да болсо дагы. Анан ал бара албайт. Райым миллион дагы Арабиядан чыга албайт. Магнитский деп Американын тизмеси бар, коррупционерлер, ошонун тизмесинде эң сонун десяткада турат. Райым миллион дагы. Ал Европага барса дагы, Америка барса дагы сразу автоматтан кармалып камалат. Анан ошо экөөнү эптеп келип, акчасын алып, өзүнүн жашы алды эле Кыргызстанга бир тиын пайдасы жок. Эптеп Атамбаевка келип, Испанияга Куренов акча алып, жашоосун оңдош, Райым миллионго бар акча алып, жашоосун оңдош. Анан ошол жерден кантип чыгышынын амалын издеп, камалып кетпейин деп алдын ала бул покушенияны уюштуруп, өзүнүн номер айдын картина кылып көрсөтүп, мунун баары театр, покушения мындай болбойт эч качан. Покушение Атамбаевдин жашоосун президенттик учурунда биз көргөнбүз. Кандай? Даже ыйласаң, даже детектор келип билбей алат покушение болгонун, кантип болгонун. Бул жерде явно, тем более Америкада. Анан булардын Атамбаев, бул Куреновдор менен прямой байланышып турган, бул жерде дагы бир келеси бар. Тиги сапар менен жакшымын, тиги вертолет менен барып келет адамдары бир базадан деп, сизди апарып келем деп мени алдап жүргөн. Бийликке барып, ал жактын органдарына агент боло калып жазылып, кайра Куреновдор менен прямой сүйлөшүп, аяка информация ташып иш кылса, эптеп тирлингип жүргөн бир келеси бар. Анда жакында бетин ачып берем. Анан эмне дейбиз? Мындай театрларга, мындай дешевый, мындай пиарларга ишенбегиле, туугандар. Мунун баары абсурд, акмакчылык, ачкандай өзүнүн жеке жашоосу, эшегин тойсо болду, дүйнөгө жерге башка чөп чыкпай эле койсун деген бир өзүнүн мурдунан, бутунун учунан башка алыс нерсени көрбөгөндөр. Булар ачканда буларга өзүнүн жашоосу үчүн бүт нерсеге даяр. Ата энеми курмандыкка чалдым дейт. Ата энесин курмандыкка чалса, өзү трайбалист болсо, ичи толгон бир бузук болсо, анан аны эмнеге чалды курмандыкка, эмне үчүн чалды, өзүнүн акмакчылык үчүн чалгандыр. Ошол туугандар. Бүгүнкү күндө кандай болгон күндө дагы биз бүгүнкү күндө болуп жаткан иштерди көрүп туруп, кийинки bunun geleceğine biz işini jogotпошубуз керек, колдошубуз керек. Кыргызстан аз да болсо дагы аракет кылып, тизелеп турган киши эртең бутуна турат. Ошол айткандай, Кыргызстан акырында бутуна туруп, өнүгүү жолунда
аракет кылып жатат. Туугандар Кудай буйрса келечеги абдан сонун болот, өнүгөт Кыргызстан. Ошон үчүн колдойлу. Кегиле андан көрө момундай дешевый, арзан пиарларга, сценарий ушундай жазылган бир кино, театрларга ишенбей, мамлекетибиздин келечеги үчүн баарыбыз колдоп, колубуздан келген жардамыбызды ылайык. Рахмат, бар болуңуздар.